Агарган күн тирүүлүктүн белгиси, асыл күндү кимдин келбейт көргүсү. Аталардын аманатын аткарып, ала тоого кызмат кылат эр киши. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, Чактуш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Биз бүгүн студиябызга Ысык көл, Нарын областтарынан түзүлгөн Жетиген деген топту чакырып келип отурабыз. Алды менен тааныштыра кетели. Мен тараптан баштаганда Ырысбай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Эсеналы Кенжебаев агабыз келип отурат. Ошондой эле аппак кийинип отурган эжекебиз Жетиген топтун мүчөсү Айнагүл Табалдиева келип отурат. Жана ошондой эле Мурат Сатыбалдиев агабыз келип отурат. Ушул Жетиген топтун жетекчиси Оңолбек Сейитказиев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Алгач мынакей ушул Ысык көлдөн, Нарындан, эки областтан бир куралып түзүлгөн топ экен. Андыктан жетекчи катары Оңолбек мырза ушул топтун тарыхы боюнча айта кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элем. Баарыңыздарга мен ийгилик ишиңерге деп каалайм. Элдер ушул передачасына да чоң ийгилик. Эми ушул биздин Жетиген топтун ушул түзүлүп аткан себеби бул илгертен болгон түзүлгөн топ болчу. Ошол топ 90-жылдардан башталган, ортодо кичине кыйынчылык болуп кетип, шаарларга кетип, кичине аметип кеткенбиз, чачырап кеткенбиз. Эми кайра уюшулуп отурабыз. Ушул топту Нарын менен көлдөн түзгөнбүз, Жетиген тобу деп ат коюлуп. Анан эми ушул Жетиген тобуна бизди мынакей менин агайым да болуп калат, Эсеналы Кенжебай агайыбыз мынакей өзү кошо көмөктөшүп, ошого кошо чогуу жүрүп, ошонун баарын уюштурушуна жардам беришкен. Мына Айнагүл эже дагы бизге кошулуп ошол жерде чогуу жүргөнбүз. Мурат байкелер болуп, анан эми ошол менен түзүп атабыз. Ошонун Жетиген тобу түзүлдү. Бул Жетиген деген себеби жетинин бири Кыдыр дегенде, Жетигендеги жети деген жакшы нерсе болот экен. Ошол Жетиген тобу өзүбүздүн урубуз да болуп калат, Жетиген деп. Анын үстүндө дагы биздин чоң композитор Исрайыл Наманбай агабыз айткандай, асмандагы Жетиген, ал эмне үчүн жетиден чыгарба деп жатпасын, жети атаң десиңен деп, анан Жетиген жакшы болот экен. Ошол себептен уюшулган. Эми ушул уюшулгандын көп нерсесине күбө болуп жүргөн, бизге ушунчалык жардамы тийип жүргөн мына Эсеналы агайыма мен ушул айтардым. Ушул агай өзүңүз бир жакшынакы аягын айтып койсоңуз. Мына аты дагы, заты дагы жакшы экен дегендей, Кыргыз өлкөбүздө дагы 7 област бар. Деги эле жана айтып кеткендей, жетинин бири Кыдыр дегендей, 7 адамдан бардык нерсе өзү Кыргызда баягы 7 жакшы көрөт эмеспи, 7 санды дагы. Андыктан Эсеналыга ошол сиз дагы айтып кетсеңиз. Мен Жетиген тобуна мына 10 жыл болду. Биринчи негизи башта уюшкан, анан ошо кийинки 10 жылда мен Оңолбекти таанышып калып, кеп кеңешимди баягы ырлар боюнча, оондор боюнча ушундай бир сунуштарымды айтып, жардамымды берип жүрөм негизи. Анан өзү Оңолбек таланттуу жигит экен, илгиртпей алып кетти, жакшы, анысына рахмат. Анан көмөкчүм Айнагүл эже көмөктөшүп, жандош кийик атырат экен, Мурат байкелер. Эми топтун негизи баягы иши көзгө көрүнүп келатат айтса болот да. Эми бир кезде жоголуп кетти баягыда. Финансы, акча. Эми кайра мынакей азыр жанданып, ошо мен да кубанычтамын ошого. Жакшы болот. Анда Эсеналыга сизден эле баштасак, мынакей кадимки сиздин өзү азыр асынып турган бул ушул Ырысбай Абдыкадыров агабыздын аккордеону. Өзү ойноп, өзү чертип, бул аккордеон менен далай оондорду жараткан. Анан адегенде эле ушу Ырысбай акенин да бересиз го. Макул. Мен ушундай бир эл астына чыкканда телевидение такай мен биринчи эсиңде деген чыгарманы ырдайм да, агайымдын. Себеби мен Ырысбай ага мен биринчи болуп калганда ушул ырдап ошол кишинин баасын алгам. Азыр ошо эсиңдерин аткарып берейин. Эл эсиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшкөн көлдүн жеги күдөккөн, эсиңдеги кечинидеги сырдашым, суруп чыгып таттуу сөзсүз жүрөктөн. Жүрөгүмдү турса чыдатпай, жүзүң жанып балбылдаган чырактай, суктандырдың, сусаттырдың кайрадан.
Передейден бірге жүргенін ақпай. Çıdakay seni mendeni senden talaşın oynap yürüp gökte gülüp çargıdın gelecekte appak olup dağıttın Birok mizgil ötkün sayınlarılan Tetiri qarap durulasın arıban Azap tartıp parmanı güçöp jüremin Ümit menini jüregimdi darılan Бар болуңуз. Мынакей ушул быйылкы жыл өзгөчө жылдар болбодубу? Бул жыл башынан баштап эле ушул ору сыркоо, жанагы аты жаман атын да айтпаш керек экен өзү. Ошондой нерсе болуп олтуруп, мына жылдын аягы жыл жаңырарга деле 1 ай калды, мындайча айтканда. Мындан аркысы жакшылык болуп кетсин, эми ыр болсун деп мына ушул студиябызда жакшы бир ырды жаңыртып кетиңиздер деп көбүрөөк ырга көңүл буралы дагы. Айнагүл эжеке, мына сиз дагы ушул жетиген тобуна кандайча кошулдуңуз, элге тааныштырып өзүңүздү кетсеңиз. Мен жетиген тобуна ушу жаңы ачылганда эле ушу кошулдум. Ушу анан мына Эсеналы агай, Оңолбек биздин жетекчибиз. Ошол убакта эле ырдап жүрдүк. Ортодо кичине мына агай айтып кеткендей кичине үзгүлтүк болду. Анан азыр кайра уже восстановить этип, ушу кайра ырдап атабыз. Мен кубанычтамын. Ушу жетиген тобу кайра чыгып аткан. Кудай буйруса жетиген тобун 7 дубан таанызын деп айтат элек. Анда келиңиз кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен ушу өзүбүздүн тоңдук эжебиз Мейиркан Токсобаеванын сөзүнө жазылган обону биздин балыкчылык эжекебиз ушу Кенже Шаменованын сөзүнө обону ушу Кечиккен махабат аттуу ырын аткарып берейин. Жакшы болот. Өзүңдү алыс жактан издеп жүрсөң, жанымда жакын жүргөн турбайсыңбы? Жалбыртап жалыныңа жалгыз күйсөм, жабыркап жапак таңдай муздайсыңбы? Жабыркап жапак таңдай муздайсыңбы? Андан да ысыгына сууна арман айырларымды ырдайсыңбы? Азектей айдай тунуп нурун төксөм, алтыным неге мынча кыйнайсыңбы? Алтыным неге мынча кыйнайсыңбы? Қалған оқшой, нерінің төгіп көңіл бұрбайсыңбы? Егіткен қайрылы бағағы сезімменен, кечіктен махаббатын турбайсыңбы? Кечіктен махаббатын
махаббатым турбайсыңбы? Баракелде бар болыңыз. Эми Мурат ага, сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, топко кандайча келдиңиз дегендей. Мен бул топко дагы жакында эле таанышып, жакында эле кирдим. Негизи бул топтогу бир топ жылдан бери өзүлөр дагы аябай жакшы эметип жүрүптүр. Анан кийин турмуштун эмесине жараша булар да тарап эметип кетти. Анан кайра чогулуп неме айтканда мен дагы бул топко өзүмдүн немемди кошуп кирип, буюрса жакшы топ, өзү жакшы таланттуулар, ырчылар бар дегендей. Ошону жүрөбүз. Жакшы, анда келиңиз, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен эми Акчынын ырдап берейин, бизде Айбек Касымов ырдап жүрбөйбү? Сөзү Байдылда Сарнабаевдин, Баракелде бар болыңыз. Оңолбек мырза, мынакей ушул негизинен топтун ушул канча адам бар топто? Жакшы, эми Шекербек мырза, ушул жетиген тобу түзүлгөн Нарын Көл областынын 2 областтан түзүлүп атат. Мына эми Чүйдөн болсо ушул агайыбыз бизге жардам берип, ушул колдоп, коштоп, ушунун дагы бизге таалим таасири аябай таасир эткен. Ошонун негизинде болду. Анан эми менин топ түзгөн тобум ичинде 7 адам бар. 7-нин бири Кыдыр деп. Эми ал 7 адам бар тең бул оорус уркуга каршы боло албайт экен, ооруп аткандар да бар, арасында ошол эжекелер айыгып кетсин. Ошолорго айтарым. Анан ошо 7 адамдан түзүлгөнбүз. Ушул кыргыз элине өзүбүздүн талантыбызды, өзүбүздүн жакшынакай чыгармабызды, өзүнүн обондорубуз, сөздөрү, ырларыбызды жеткирсекпи деп ушул чачырап кеткен жетиген тобу кайра түзүлгөнбүз. Ошону азыр эми Кудай буюрса агай айткандай алдыга кадам таштап, Кудай мындай келатабыз. Жакшы болот анда. Эми бул жерден бир чыгарма аткарып берели. Чырпыктым деген сөзү Амангүл Адылова эжебиздики, өзү невролог врач, обону өзүмдүкү. Автордун аткарысында деп чырпыктым деген чыгарманы аткарып берели.
кереги атағың алысқа таңытқан қасындай атулар дареги кинди қан тамысқан ұйық жері чыртықтың көзіңдің қареги бұлбұлдар сайраған бақтарын өмілі билген сақтарын үйдені қыдырып іздесем өзіңдей сұлу жер таппадым атыржы талнөрі күйлері çırpıttın sırlardan türlü kabırga boyunda yaralı kılından kılınga taralı manası apalı sağınay üttürgün koynunday balalı asıllar törülgün kölgegi çırpıttın talantlar tüyleri Türlürüdü mal gindi cayılgan İndiri o sacayıp barınan İçtin bir burçu özünde Alıstat dinletsen sağınan Kenkeyin neymanıza seyreyin çırpıttınca sondun tireği çırpıttın gözünden kareyi çırpıttınca sondun tireği Barakeldi mынакей жерде ошол ар ким өзүнүн кичим экенин даңктап даңа саласа анан ала тоону көтөрөт ала тоону көтөрүп анан башка элге таанытат деген кеп эмес бандыктан бул нерсе дагы жакшы ушундай чыгармалар жарала берсин демекчибиз. Эми баягы ырдайм деп келгенден кийин ырдаш керек дегенде Эсен ага сизге кезек берели эми. Бүгүн күчак түштү шаңгы өлүп көйрө кыргылалы. Элибизге баягы кичине сырпылып аткан ооруган адамдар балким мырдыгып дем байлап бир көтөрүлүп бир айыгып кетсин деген тилекти айталы. Жакшы, анда мен Рыспай агайдын дагы бир жакшы чыгармасын окуп берейин. Езит мынча жанын сезинди эстетпечи өткөн кезинди эркем сенин ал күндөрдү да эстей берип жүрөк эзилди эстей берип жүрөк эзилди Tağlarımdan tankın suranıp Mustar bolup yürüdüm muңайын Qoğuz
Kirip kalsan düşüme Kıyla günge yürüdüm kubanım Kıyla günge yürüdüm kubanım Baltamızıp sözün sözüne Nur tamızıp gözün gözüne Alыс yerden barıp yedirin Alıp geldim akır özüne Alıp geldim akır özüne Alıp geldim akır özüne Ey barakelde бар болыңыз. Ана өлежеке негизинен ушул чыгармачылыкка киришүү дегеле чыгармачылыктын жолу кандай экен? Эми Жашыңызда мен бала кезде эле ырдадым. Бала кезде эле ушу кызыктым өзүм. Ырдагым келди. Аккордеон ойнойсуз. Музыкалык мектепти бүткөнсүзбү? Жок, бүткөн жокмун. Кудай берген талант дептир. Жакшы. Келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен сен менин жазылбаган ырларымсың. Баракелде. Sen menin жазылбаган ырларымсың. Sen menin айтылбаган сырларымсың. Туйлатып жүрөгүмдү алалоткон. Sen menin жаштык жалын жыргалымсың. Жалын жыргалымсың. Sen menin көкденизде чалкып жаткан, үстүндө ак ойноп чардап учкан. Эң назик эрке сезим кылдарындай, sen menin жыргалымсың, нурун чачкан. Sen menin жыргалымсың, нурун чачкан. Sen menin ак кептери канат каккан, үстүндө мөл булагым балкып аккан. Разымын миң мерекеле тагдырыма, өмүрдө издеп жүрүп сени тапкан. Өмүрдө издеп жүрүп сени тапкан.
Баракелде, бар болуңуз. Мына ушундай жакшы чыгармалар элибизге арнала берсин. Дагы көптөгөн чыгармаларды ушул жетиген тобу даярдап элибизге тартуулай берсин деген жакшы тилекти айтмакчыбыз. Ал эми Мурат ага, сиз дагы ушул бул чыгармачылык эми адамдын жан дүйнөсүндөгү, көкүрөгүндөгү эңсегенин бир сыртка алып чыгып, элге көрсөтүп, бир булукканды жазып, адам ырдагандан кийин өзү да жеңилдеп калат экен да. Анан сизде кандай ушул жаш кезден берки эңсөө аткарылып атат? Жаш кезден мен өзүм мындай музыкага өзүм чоң окуш айтып бүтпөсөм дагы талант бар. Негизи малдалын чертем, комуз чертем, гитара чертем дегендей. Бардыгын эле ойнойт. Анан музыкага жакын болгондон кийин мен де ушу топко кирип өзүм баягы чогуу концерт коюп дегендей, ырдап, бийлеп, чордоп дегендей, той тополоңдорго барып, негизи жакшы эле биз эми. Алдыбызга койгон максаттарыбыз жакшы да эми. Жакшы, анда келиңиз ушул биздин телеберармандарга дагы бир. Көлдөн келаткандан кийин мен ак чардакты билейин деп. Көлдөн келип ак чардакты ырдап кетпесе болбой калат анда. Жакшы болду. Ey баракелде, мынакей карачы, ак чардак менен сүйүүнү билдирген, махабатты билдирген дегендей. Эми Оңол мырза мына чыгармачылык деген өзүнчө, мына топ түзүү түйшүгү бул өзүнчө экөөбү эки нерсе да, бир жагын тартып топтун түйшүгүн тартыш дагы өзүнчө. Ал эми чыгармачылык азыркы акыркы убактарда быйылкы жылдары кандай бир жаңы огондор, жаңы чыгармалар жылдары буюрса Шекербек мырза, мен биринчиден ушу кыргыз элиме дагы айтып кетерим. Кыргыз элинин ден соолукту болсун, тынччылыкта болсун,
мынакей жанагы жаңадан келе атабыз, мына жаңы өкмөт башчы болуп келе аткан Садыр абабыз дагы ошо элдин тагдырын чечкен, баарын билген жакшы кыргыз элин жакшылыкка чыгалы. Анан Нарын областында бир туугандарыма салам жолдоп коеюн. Нарын областында Жаңы Талап айылындагы Медетбек агама, Сайрагүл эжелериме, Алмаз байкелериме, анан бүгүнкү өтө турган Жолдош байкемдин бир кызы турмушка чыгат эле, ошонун тою жакшылык болсун деп коеюн дагы. Жакшылыктар көп болсун. Буюрса ушул чыгармачылык жолго аттаныбызга быйыл мына чыгармачылыктын бет ачарлары чыгып атат жаңыдан. Былтыр Балыкчы шаарында чоң концерт бердим, агай өзү күбө болду. Ошол агай күбө болгондон кийин анан мынакей өзү өткөрүп келдик ошолуну. Буюрса Сүйүү арманы деген, Жүрөк муңу деген, Чырпыктым деген көп чыгармаларды азыр алдыга коюп атабыз. Ошону менен бирге Шекербек мырза бир сураныч. Биз да бар нерсени белгилей кеткен жакшы болот. Мына биз ушу Жетиген тобуну уюшулуп атканда Эсен агайдын, Айнагүл эженин, Доким байкелердин бизге чоң эмелериси тийди. Буларга да чоң ыраазычылык таазим кылам буларга дагы. Ошол жерден бир айтар сөзүм, Балыкчы шаарындагы Каракулуп Бейшенбек Абдыкадырович деген биздин агабыз бар эле. Ушул Доким байкенин тең туш баласы эле. Жакын арада көз өтүп кетти. Көз өтөрүнүн астында ушул өзү чыгармачылык менен да жүргөн адам экен. Балыкчы шаарынын шамалын арнап Шамал деген чыгармасын чыгарган экен. Ошонун биринчи бет ачар кылып ошол кишинин аманатын аткарып коелу. Ошо Шамал деген чыгарманы биринчи ушул элтерден берип коелу. Жакшы болсун, ал кишинин уруху ыраазы болсун дейли. Жакшы болот. Анда эмесе ушул берилип аткан ушул Бейшен байкенин юбилейсине, бала бакырасына, туугандарына айтам. Ушул ырдын буюрса бет ачары чыгып атат. Шамал деген. Шамалы шуулудай сырды үн салап, элестейт жаштык көз жаш кылгырап, ан сайын күчөп шуулурак шамал катургулап, ургулайт кыйналат жүрөк. Бала кезиден танышкан шамал, кубалашып ойноп ай жарышкан шамал, Балыкчы шаарын аралап өтүп, ысы көлүмдү ай толкуткан шамал. Каткан шамал, алыс сапарга узаткан шамал, кечикпей келиде эркелегенсиң, чачыңдан сылап тыйраткан шамал. Бала кезден танышкан шамал, кубалашып ойноп ай жарышкан шамал, Балыкчы шаарын аралап өтүп, ысы көлүмдү ай толкуткан шамал. Шалгайын кетсе далын, күн түнүдене тынбастан ырда угуп кетейин коштошкон сайын. Бала кезден танышкан шамал, кубалашып ойноп ай жарышкан шамал, Балыкчы шаарын аралап өтүп, ысы көлүмдү ай толкуткан шамал. Ысы көлүмдү ай толкуткан шамал, ысы көлүмдү ай толкуткан
аңсаған шама. Баракелді. Мынакей сөзі дағы, орындағы жақсы шығарма екен. Бейшолдың мына ушундай жақсы шығарма калтырып кетиптир. Бул дагы болсо, бул ушул элибизге маданият тармагына кошкон салымы деп эле ар бир чыгарма бул элибизде жашай берсе, анда ошол чыгарган адамдын дагы өлбөс өмүрү кайталана берет эмеспи? Анда келиңиз Сенал ага. Сизди да ырдатып калалы. Көптөн бери көрүшө элекпиз дегендей. Анда дегенде отурган кезинде ырдатып Бул Моңолбек обончулук темасына кайрылды. Азыр менен да өзүнүн бир акыркы чыгарган обонум бар. Босторбой деп, сөзү Алмаз Сейит Казиевдики, ошону аткарып берейин. Жакшы болот. Жолумдан чыксаң сүйүнөм, жолукпай жүргөн досторбой, жабыткан жарпын жазылман, жүрөктөш болсоң босторгой, жабыткан жарпын жазылман, жүрөктөш болсоң босторгой. Өзөндөр суунун башынан өзгөрбөй консоң босторгой, өкүнбөй келем жашыман, өмүрдөш болсоң босторгой, өкүнбөй келем жашымай, өмүрдөш болсоң босторгой. Турамын жылбай козголбой, турмуштун состоргой, турмушун өтмөк жыргалдан, түгөйлөш болсоң босторгой, турмушуп өтмөк жыргалдан, түгөйлөш болсоң босторгой. Түгөйлөш болсоң босторгой. Мынакей. күндө 4 аяктуу урайт дегенде, обончу көргөндө агай туурады. Мынакей, обондорду чыгарып, ушундай жакшы обондорду жарата бериңиз, оорубаңыз. Азыр дагы не деген элге биздин ушул журтубузга көп обондорду тартуулай турган убак. Эми кайрадан Айнагүл эжекеге кезек берелемби, эжеке? Сиз да обон чыгарып билбейсизби? Жок. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен ошо заманам дегендерди аткарып берейин. Карт айтпайт, мен заманам. Келиңиз. Азыр эми жакшы болуп атат, мына заман Кудай буйрса оңой эле кетсин. Эми буйрса көлдүктөр картайбайт. Кана келиңиз энди. Рахмат. Сайраган булбул тилгенидей, көшүрүп көзгө элиндей, жаш кезек өтүп турбайбы, жадырап жайнап билиндей, жадырап жайнап билиндей, Жакты көз өтүп турбайбы, жадырап жайнап билиндей, жадырап жайнап билиндей. Селкилер менен агышып, уландар менен жарышып, жүргөн
bir gündü istesen, yürüyüp yeter sayışım, yürüyüp yeter sayışım. Yürüyen bir gündü istesen, yürüyüp yeter sayışım, yürüyüp yeter sayışım. Çiğney olgun kadala, çıkpay kol kes sanadan, çaçımını vurul bastana, kartaytpayt meni zamana, kartaytpayt meni zamana, çaçımını vurul bastana, kartaytpayt meni zamana, kartaytpayt meni zamana, kartaytpayt meni zamana, kartaytpayt meni zamana. Hey barra geldi. Karıvаңыз ошол дайыма күлүп жайнап ырдай бериңиz, талыбаңыз, карыбаңыз, арыбаңыз, бар болуңуз. Анда эми кезек Эме кылалы, Мурат байке баягы шылдырак чабат, колду чай кетпей, кыргызстан ушундай да. Кыргыз пернесени көрө албай калган ушинтип кол чапкыла баштайт да. Жесең же мен деген сөйлөчү, тамаша. Анан эми ушул чыгармачылыкка аттанып келип аткан жаңыдан ушул кирип атат. Бул иши дагы эми көп тармактарда мен өзүм айтып кетерим. Көп кадырман аталарда, тияк мамелерде көп жерлерде топтордо чогуу иштеп жүргөн. Мен ойлойм Балыкты шаарындагы чылдырак чапкан ушул киши Ош жактагы табалакчылар чапкан киши менен бир күнү беттетирсем деп жүрөм, анан буюрса. Жакын арада эми анан эми ошол Шекербек мырза эми биз ушул чыгармачылыкта келели да эже экөөбүз Зар болдум деген чыгарманы аткарып берели. жакшы болот. Etip karşına çırmaldım suyunun sarsanasına, seni kolgu koyup oşultanda, sen gittin yıldızların arasına. Yıldızların arasına. Albay o soltunda beresine, altının mahtanlardan soyuncu, avalipim mahkul olup gelesin mi? Altının mahtanlardan soyuncu, avalipim mahkul olup gelesin mi? Zatı içinde büyük kulak yaşılcalı suyusun gözde caraldı, çolgundoy gözlerinden ananayım.
gözlerimden ağlayayım. Solgundoy gözlerimden ağlayayım. Ey barakelde бар болуңуздар. Мына ушундай чыгармаларды аткарып, ушу ат айтып тургандай жетиген тобун дагы бийиктиктерге чыгара бергиле демекчибиз. Анан көбүрөөк гыр болсун дегенден кийин ошол сиздерди гырдатып бир көңүлүңүздөрдү көтөрөлү деген ниетти аткарып атабыз. Анан Эсеналга келиңиз анда. Мисалы ушул Эсенал агайыбызга мен таазим кылам талантына. Мен таазим этем, анткени себеби кыргыз элинин дүйнөсүнө тараткан Ырысбай агабыздын жанында жатып, жанында чоңоюп окуп келген окуучусу, ушул кишиге мен туш келип калгам. Өтө ыраазымын. Мына чертип аткан аккордеон ошол Ырысбай агабыздын өзүнүн чертип жүргөн аккордеон алып бияка алып келди. Ушуга мен аябай таазим кылам. Жакшы чыгармаңыздан аткарып берсең. Салым деген чыгармасы бар, аткарып берейин. Бүркөк асманы жарык дегенде чагылган, байкосуздан жалынның кабылган. Бүтер кимди курчап алып махабат, жалгыз сенин элесиңди жамылган. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндөрү бүткөнүңдү канымдан. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсиңде бир колу турган турактар. Жүрөктөрдүн кагышканын тыңшашы, алыс калдың алма жыпту турактар. Чертели түйгөн дөңгөн күнүрүн, мен кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махабаттын айдасын, сагындым мен жолукчу күн ай башын. Мурункудай күтүп турам азырдан, булбул куштун терезеңнен сайрашын. Ар убакта жолук жедик бакчадан, айтчы деген асыл кечим кайдасың. Кадимкидей кучактачы жадырап, качан болсо мен сен үчүн жарыкмын. Баракелде бар болуңуздар. Мына билинбей отуруп убактыбызда соңуна келди. Эми жыйынтыктоочу сөз кыска нуска сизден баштайлы. Жыйынтыктап болду. Эми биринчиден элибизге тынччылык каалайм. Бир уматтуу жакшы, бактылуу жашоо болсун. Аты жаман оору ылдам өтүп кетсе экен менин тилек. Мен дагы агайдын сөзүнө кошулам. Ушу кыргыз элим ушу оорудан сакайып кетсек, Кудайым жакшылыктын берсе. Эл жерибизге тынчтык берсин, оорудан алыс бололу. Эл жерибизге ойлогон максаттарыбызга жетер, тилеген тилектер зор орундасын. Дагы эмне дейм, силердин жамаатыңарга дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз, ойлогон максаттарыңызга жетиңиздер. Рахмат. Эми Шекербек мырза, биринчиден сиздердин ошо эл тер чыгармачылыктагы жамааттарга чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден кыргыз элим ушул айтылып аткан жаман оорудан алыс болуп, бат эле сакайып, бат эле барыбыз тең. Кыргыз элибиз эч убакта мөгдүрөп, жери карабай, рухтукту көтөрүп, жакшынакай кыргызыбыз алдыга жүрө берели. Рахмат сиздерге дагы ушул жетиген тобу менен жети дубанды кыдырып, элибиздин рухун көтөрө бергиле, бийиктете бергиле дегенде айтмакчыбыз. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, алдыда дагы далай жакшылыктарды көрүңүздөр. Урматтуу теле көрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.